Саламатсыздарбы урматтуу телегөрүүчүлөр, саламатсыздарбы урматтуу командалар, кош келипсиздер. ЛТР Билим Илим каналында биринчи бол программасы кайрадан эфирде. Бүгүнкү эфирибиз мен ойлойм, сөзсүз түрдө биримдүүлүктүн жана достуктун эфири болот деген ойдомун. Биздин студиябызга мыкты билген мугалимдерибиз жана өздөрүнүн окуучулары менен биргеликте келип отурушат, кызыктуу таймаш, кызыктуу оюн куруп беребиз деп келип отурушат. Анда эмесе мен дароо эле ушул командаларды тааныштырып өтсөм. Менин оң жагымда отурган команда бул Билим командасы. Бул команданын курамын номер 95 Жантошев атындагы орто мектебинин англис тили мугалими Кебекбаева Гүлжамал эжекеси, өзүнүн 9-класстагы окуучусу Аяна Кошматова менен биргеликте келип отурат. Кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Маанайыбыз абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кайрадан көрүшкөнүбүзгө өтө кубанычтабыз. Мыкты. Аяна? Ошо менде деле мыктысы жеңсин, бардыгыбызга ийгилик. Даярдыктар жакшыбы? Жеңебизби? Жакшы. Азаматсыздар мыкты. Бул командага биз сөзсүз түрдө ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми Илим командасы. Бул номер 55 Камчыбек Зулпуев атындагы орто мектебинин кыргыз тили адабияты мугалими Сүйүнбек кызы Мерниса эжекебиз, өзүнүн 9-класстагы окуучусу Акимжанова Мээри менен биргеликте келип отурат. Кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Даярдыктар жакшыбы? Жакшы, буйруса. Жакшы, маанайда келдик. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бизди көрүп жаткан бардык тууган уруктарыбызга, жалпы Камчыбек Зулпуев мектебинин жамаатына ысык салам айтабыз. Буйруса ийгилик. Эң сонун мыкты. Ыраазычылык билдиребиз. Мээрим? Мен да мугалимдин сөзүнө кошулам. Мыктысы жеңсин. Азаматсыздар, бир кол чабуулар болсун. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, биз болсо биринчи турубузду баштайбыз. Биринчи тур адаттагыдай эле бизде логикалык суроолор күтмөкчү. Кайсы команда шамдагай болсо, биринчилерден болуп коңгуроону кагып, суроолорго жооп бересиздер. Даярбызбы? Даярбыз. Анда эмесе баштадык. Биринчи суроо. Египеттиктер өздөрүнүн башкаруучусун бүткүл жашоонун жүрүшүн, жада калса Нил дарыясынын да агымын башкарып турган тирүү кудай деп эсептешкен. Мындай башкаруучулар хан сарайларда жашашкан. Алар кимдер эле? Билим командасы? Фараондор. Баракелде, кол чабуулар болсун. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн алгачкы упайын Билим командасы алып кетти. Азаматсыздар, кийинки суроо. Алар азыр бардыгы болуп 6, ал эми башында 5 болгон. Физика, химия, физиология жана медицина, экономика, адабият. Бул илимдерди эмне байланыштырат? Илимдерди дагы бир атап өтөйүн. Физика, химия, физиология жана медицина, экономика, адабият. Илим командасы? Бул жолдуу түрдө жооп берип көрөбүз. Бул сабактар. Мектептеги сабактардын жүгүртмөсү, ошол жердеги окутулган сабактар. Атайын медицина деген сабак жок, бирок. Бирок кошого тарбиялаган үгүт деген сабак бар. Жоңузду азырынча кабыл алып турабыз. Билим командасы? Бул табигый илимдер тобу деп ойлойбуз. Табигый илимдер. Дагы бир жооп берип көрөйлү аракет кылып. Булардын бардыгы так илимдерге кирет. Эмне байланыштырып турат жалпысын? Жалпысын жаратылыш организм. Адам. Жооңуздарды кабыл алдык. Туура жообу бул тынчтык үчүн күрөшүү, булар үчүн Нобель сыйлыгы тапшырылат экен, Кыйла жакындадык, бирок убакыт аз болгондугуна байланыштуу жооп болбой калды. Кийинки суроо. Англиялык доктор, психолог Дэвид Люстин изилдөөлөрүнүн негизинде эркектер үчүн аял 4-орунда, 3-орунда акча турат экен. Ал эми 1 жана 2 орунда эмнелер турушу мүмкүн? Аракет кылып көрөлү. 1 орунда үй бүлө, 2 орунда карьера, машина. Жоңуздар кабыл алынды, мыкты. Эң сонун. Илим командасы? Ирети менен айта албай атабыз, бирок божомолдоп айтып көрөйлү. 1 орунда ата-энеси, 2 орунда үй бүлөсү, 3 орунда ошол жеке мындай өзүнүн камсыздоосу, өзүнүн жеке кызыкчылыгы, материалдык, моралдык жактан, анан 4-орунда аялы. Мыкты, жооңуздар кабыл алынды, бирок эч бир командага упай бере албайбыз. Туура жолун телегөрүүчүлөр үчүн жаңыртып өтөлү. Бул футбол жана эркиндик экен. Мына ушундай тилекке каршы. 4. Этнография кайсы илимдин составдуу бөлүгү болуп саналат? Жооп барбы? Тарыхтын
Этно. Жоңуздар Бул тарых илими деп. тарых илими. Чындыгында сиздер туура жооп бердиңиздер, бирок коңгуроонун үнүн Жок, угалбаганына байланыштуу. Илим командасы коңгуроону кагып анан жооп бергениңиздер үчүн кармап турбайм. сиздерге 2 упай каралы. Туура жооп бул тарыхы. Качан гана суроонун дагы бир эскертип өтөйүн. Суроонун жообун билгениңиздерден кийин коңгуроону кагып, андан кийин гана жооп бересиздер. Тескерисинче дагы болбойт. Коңгуроону кагып туруп, анан ойлонгонго дагы убакыт берилбейт. Кийинки, түбөлүк калкып жүргөн муздардын арасында жашоочу киттер, морждор, тюлендер дайыма өздөрүнүн жогорку температурасын сактап жүрүшөт. Кантип? Илим командасы Ал жаныбарлардын өздөрүнүн ичинде май болот, ошондон. май эмне кызмат аткарат? Май мындай суу өтпөй дагы. Май мындай так айта албай атабыз. Ал денесинде суукту өткөзбөшү мүмкүн, анан кийин сырттан мындайча айтканда суукту кабыл албайт. Жооңуздар туура, чындыгында бул жаныбарлар терисиндеги жылуулукту тез айланага таркатып бербейт экен, өздөрүндө гана сактагандыктан алар беймарал жашашат экен, мындайча айтканда. Илим командасына 2 упайды ыйгарабыз. Кийинки суроо. Кагаздан жасалган коробкадагы сууну жалындаган ачык оттун үстүнө коюп кайнатууга болот. Муну кантип түшүндүрүп бере аласыздар? Башынан кайталап коесузбу? Кагаздан жасалган коробкадагы сууну жалындаган ачык оттун үстүнө коюп кайнатууга болот экен. Муну кантип түшүндүрүп бересиздер? Илим командасы. Балким ал муз түрүндө болсо. Дагы толуктайбыз оюбузду. Эгер ал муз түрүндө болсо, аны кагаздан жасалган коробкада суу болот. Анан ошону алып туруп, оттун үстүнө бирок башка идишке салып кайнатышы мүмкүн. Себеби биринчи кагаздан жасалган коробкага сууну куюп атат, ал куюлганда муз түрүндө болот. Жооңуздар кабыл алынды. Билим командасы жооп барбы? Туура жообун окуй берейин анда. Жообу: суунун кайноо температурасы кагаздын күйөө температурасынан төмөнүрөөк болот. Анткени жылуулукту кайнап жаткан суу тартып алат, кагаз же картон керектүү өлчөмдөгү температурага чейин ысыбайт, ошондуктан күйүп кетпейт экен. Мына ушундай жооп. Кийинки суроо. Кайсы шакектерди тагынуу мүмкүн эмес? Ой, экөөңүздөр тең кагып калдыңыздар. Кимиңиздер жооп бересиздер? Эжекеге уруксат беребиз. Билим командасы. Олимпиадалык шакектерди. Олимпиадалык шакектерди. Сиздердин жообуңуздар? Бизде 2 жооп бар. Бирөө планетадагы шакек, экинчиси олимпиадалык оюндардагы шакек. Жооңуздар кабыл алынды. Токтолобуз ушул жоопторго. Туура жообу бул Ньютондун шакектери экен. Тилекке каршы. Кийинки суроо. Адамдын организминде ал 3 грамм болсо, анын 2 граммы канында болот. Жер кыртышында таркалуусу боюнча ал кычкылтек, кремний жана алюминийден кийин турат. Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Илим командасы. Темир. Темир. Сиздерде жооп барбы? Какпадыгы коңгуроону. Илим командасынын жообун кабыл алабыз. Туура деп кол чабуулар болсун. Кийинки 2 упай. Кийинки суроо. Шамал десе да, кездеме десе да, конфета десе да болот. Эмнени? Шамал десе да. Шамал десе да, кездеме десе да, конфета десе да болот. Эмнени? 3, 2, 1. Тилекке каршы коңгуроонун үнүн угалбадык. Туура жообу бул зефирди ушундай деп атасак болот экен. Кийинки суроо. Өзү ийнеге окшош шиш, бирок тиккенге жарабайт. Эмнени? Эмне? Тиккенге жарабайт. Өзү ийнеге окшош шиш, бирок тиккенге жарабайт. Билим командасы? Кирпич. Кирпи. Жооңуздар кабыл алынды. Бирок тиккен. Арча. Арча. Арча деп ойлойсуздар, э? Да бир аз ойлонолчу. Бул илгертеден бери колдонулуп эле жүргөн буюм. Азыр да колдонушат. Эмнени? Тарак. Дарак. Жооп кабыл алынды. Кийинки жообубуз лом. Жерди казуучу. Жок, ал уштуу, бирок тиккенге. Туура жообун жаңыртып өтө берейин. Бул шибеге экен. Шибеге. Ойлонбой калыптырбыз, э? Биз болсо
10 суроону дагы жыйынтыктап алдык. Демек, биринчи турубузду дагы аяктадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР Билим Илим каналында биринчи бол программасы алдыга карай уланууда. Биз болсо экинчи турга дагы келип жеттик. Бул турубузда аябагандай кызыктуу турлардан. Себеби дегенде, мугалимдерибиз алгач суроо берет, андан кийин ага жооп алгандан кийин окуучуларыбыз суроо бермекчи. Өздөрүнүн тийиштүү упайын берип, бул турда дагы керектүү упайларды топтоп алабыз. Анда эмесе баштадык. Биринчи билим командасы сиздер баштап бериңиздер, Биз татаал деле суроо берүүнү кааладык. Ушул оюндун жүрүшүн көрүп жүрсөңөр, ошондон эле алынган суроолор. 7 ырчыдан турган музыкалык топту эмне деп атайбыз? Группа. Силерге каршы жооптура болбой калды. Өзүм айтып коеюн. Септет деп аталат. Сеттет. Баракелде. Мыкты суроо. Упай. Упай жооп бере албай калды. Упай бере албайсыз, Кийинки илим командасынын эжекеси Мирниса эжеке. Карьерасынын башында экстраваганттуу теннис оюнчусу Андрей Агаси ушул нерсенин айынан оюндан дайыма четтетилчү экен да. Анан бул нерсе бизде азыр жаңы неологизм сөздөрдүн катарына кирип атат. Бизге бардык эле коомчулукка тиешелүү, бир эле мугалим же башка эмес. Бул кайсыл сөз деп ойлойсуздар? Ошол нерсенин айынан ушул спорт оюнчусу дайыма оюндан четтетилип жүргөн экен, себеби ошол талапты сактабагандыктан. Суроо түшүнүктүү болду. Бул кайсыл термин? Ошол талапты аткарбаган үчүн оюндан четтетилген, Ал эмнеден? Ошол талаптын өзү бир терминди түшүндүрөт экен да. Неологизм ал сөз, Ооба. Неологизм. Азыркы учурда неологизм. Термин, кандай терминдер көп болду? Тийиштүү убакыт берели. Сиздерге жардам иретинде айта кетели, биз дагы азыр ушул талапты сактап анан бул эфирге келдик. Тайм. Типа чакыруу эме алгандагы. Толук жооп берсеңиздер. Жок деп коелер, убакыт. Жооп жок, Туура жообуну калчы эжеке. Туура жообу бул сиздерге маалымат катары болсун. Бизде дресс-код деген термин экен. Бул сиздер уксаңыздар керек буга чейин, себеби буга чейинки оюндарда айтылган бул сөзсүз түрдө кийинүү талабы. Кайсыл жерге барсак дагы бизге мындай форма талап кылынат. Мисалы, физкультура оюнунда сөзсүз спорттук кийимде болуш керек. Баракелде. Кол чабуулар болсун, ыраазычылык билдиребиз. Тилекке каршы билим командасына дагы упай бере албай калдык. Эми окуучуларга кезекти берели. Аяна, кандай суроо дайындап келдик? Тарыхта эң биринчи таптар Байыркы Египетте жаралган, ал кайсыл таптар? Кулдар, кул ээлөөчүлөр. Кулдар, кул ээлөөчүлөр. Жооп туурабы? Баракелде. Азаматсыздар. Демек, канча упай беребиз? 2. 2 упай. Азаматсыз. Ал эми кезек Мээримге келди. Кандай суроо даярдадык? Көз айнекти ким ойлоп тапкан? Көз айнекти ким ойлоп тапкан деп уккандай болду, ошо эсиме келбейт. Жооп жок го, убакыт созуп отурбайлы. Жооп жок. Туура жообу? 1280-жылы Сахидо Армати деген. Баракелде. Азаматсыздар. Кол чабуулар болсун. Упай? Упай бере албайбыз. Упай бере албайбыз. Анда кийинки суроолоруңуздарды баштай берсеңиздер, эжеке, кезек сизде. Эң чоң метеорит кайсыл? Бул биз дайыма эле ошо категориялар боюнча эле угуп келатабыз, эң деген категорияларда дайыма эле колдонулчу суроо. Эң чоң метеорит. Жооп жок. Эң чоң метеорит бул Сирера деп аталат. Мыкты. Баракелде, кол чабуулар болсун. Тилекке каршы упай бере албай калабыз, Кийинки, эжеке. Сиздерге суроо. Азыркы учурда биз адабият тармагында аябай көп басым жасап атабыз. Республика боюнча ошого Чыңгыз Айтматов боюнча суроо берейин дедим. Чыңгыз Айтматов өзүнүн мындай жашоо турмушунан карасак, же болбосо фактологиялык маалыматтар карасак, ал 3 нерсени үйрөнө алган эмес экен, таптакыр өздөштүрө албаптыр. Ал 3 нерсени атап берсеңиздер.
Убакыт. Мүмкүн эми жоктон көрө жогору дегендей, мүмкүн ал алдаганда өздөштүрө албагандыр. Калпайтуу, боорукерсиздик, ташбоордук деген. Сапаттар, Биз сапаттарды мындай жашоосуна байланыштуучу эмне кылбагын? окуя. Жок, туура эмес болуп калды. Так жообун айта кетсек, бул биринчи кезекте компьютерди өздөштүрө албаптыр, аракет кылган экен. Экинчиси комуз чирткени аябай кызыккан экен, бирок өздөштүрө албаптыр. А үчүнчүсү болсо, бизде эркектерде сөзсүз түрдө же ат минет же машина айдайт эмеспи? Машина айдаганды өздөштүрө албай коюптур. Барекелде, мыкты. Эч ким ойлогон эмес, Чыңгыз Айтматов машина айдаганды билбейт деп. Мыкты суроо болду. Кийинки кезек эми окуучуларыбызга келип жетти, Аяна. Мен англис тилинен берем. Чүчкүрүү дегенди англисче кандай? Сак бол. Мыкты. Сак бол. Эң сонун суроо. Сак бол дегенди англисче. Түшкүрсө сак бол дейт го. Ошону дейт. Түшкүргөндө сак бол дешет. Түшкүргөндө Сак болуңуз деп коет го, дайыма аман болуңуз деп коет. Англис тилинде мисалы сак өткөндө кокусунан окуучу түшкүрсө, ушуну окуучудан мугалимден көп эле уксаңыздар керек ушул. Себеби мен бул фразаны колдонгон үчүн окуучуларымга жат да бул нерсе. жооп жок болсо убакыт созбой эле. Мээрим. Жооп жок, Аяна? Bless you. Bless you деп коет, кээде bless you деп дагы айтылып калат. Баракелде. Азаматсыздар мыкты. Аяна англис тилден суроо бергенине карап, мен сага суроо узаткым келип атат. Ушул сабактан сырткары дагы эмнелер менен алектенесиң? Мен сабактан тышкары вторник, четверг, суббота англис тили курсуна барам. Биринчи, үчүнчү күнү, бешинчи күнү волейболдун кружокко барам, мектепте болот ал. Ал эми курсум болсо карасоо ошол. А суббота, воскресенье үйдө иш кылам. Баракелде. Азаматсыз билимиңиз өркүндөй берсин дейбиз. Эми кезек Мээримде. Мээрим, кандай суроо беребиз? Кыргызстандын Борбордук стадиону кимдин намын алып жүрөт? Өмүрзаков, Төлөгөн Өмүрзаковдун атында. Стадион. Туурабы, Мээрим? Төлөгөн Өмүрзаков. Жарымы туура болуп калды. Эмне үчүн? Эмес. Дөлөн Өмүрзаков. Төлөгөн Өмүрзаков. Төлөн Өмүрзаков. 1 балл берейли. Мейли. 1 балл, Азаматсыздар. Төлөгөндө эле. Кол чабуулар болсун. 1 балл узатабыз. Эми кезек кайрадан эжекелерибизге келип жетти. Суроо узатабыз. Менде дагы эле ошондой кызыктуу эле суроолор. Чымында канча көз? Жалпысынан канча көзү бар чымында? Чымын кадимки эле биздин жашообузда кезиктирген. Же 8 же 12. 8 же 12. Жол? Демек, жок. Эме болбой. Бул дагы кызыктуу маалыматтардын бири катары, эми бул дүйнөдө кызыктуу маалыматтар гана. Бул суроону беришимдин себеби бир мугалимдин деле билбеген нерсеси көп болот. Бир сабактагы окуусунан ошондой суроо жаралып калды. Чындыгында мен билбейм. Келгиле чогуу көрөлү деп биз интернеттен бул катары бул окуучулар менен издеп бул маалыматты билип алдык. Көрдүңөрбү? Жок дегенде бүгүн ушул маалыматты үйрөндүк деп. Анын негизи 6 көз деп да айтылат. Негизи 2 көзү болот. Ал 2 көзүндө 12 000 көзчөлөрдөн турат. Алардын ар бири ар кандай кызматты аткарат. Ар бир көзү. Алар бир көргөндө эле 100 кадрды бир көргөнгө үлгүрө ала турган ушундай укмуштуу жаныбар экен. Мыкты. Кол чабуулар болсун. Өзгөчө суроолордон болду. Эжеке, Мердиңиз эжеке. Бизде планеталарга кайрыла кетели. Меркурийдин өз огунда айлануу убактысы канча? 88,58 деп айтылат. Негизинен жооп туура 88 сутка. Туура. Бул жагында 58. Барекелде. Азаматсыздар мыкты. Упай, эжеке. Бул жагында 58 2 деген упай бар. беребиз. 2 упай ыйгарабыз. Барекелде азаматсыздар. Мыкты делген суроолор болду. Жана мен да жада калса, кээ бир кызыктуу суроолорго душар болуп, аларды да билип алдым десем болот. Теле көрүүчүлөр үчүн дагы пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Биз мына ушуну менен экинчи турду дагы жыйынтыктайбыз. Үчүнчү турубуз бул предметтик суроолор. Анда дароо эле баштай берсек, эгерде суроонун жообун биле турган болсоңуздар, алгачкылардан болуп коңгуроо каккан команда гана жооп берет. Анда баштадык. Биринчи суроо. АКШда анын 24 түрү бар. Бизде болсо түндүк, түштүк деген эки эле өзгөчөлүгү кезигет эмненин билим командасы. Баракелде, азаматсыздар.
Кийинки суроо астрономиядан. Күн системасы тартипсиз айлануу кыймылында болгон муздак чаңдын булутунан пайда болгон деген гипотеза кимге таандык? Астрономиядан, Билим командасы. Кантка таандыкпы? Кант. Баракелде, азаматсыз. Бул кийинки суроо бул биологиядан. Чамдайбыз. Кайсы жырткыч жаныбар тамактангандан кийин тиштерин тазалайт, оозун чайкайт? Жолборс. Командасы. Баракелде, азаматсыздар. Жолборс дагы кадимкидей тазаланат экен. Географиядан. Айланасы суу менен курчалган, анча чоң эмес. Мен суроону толук окуп өтөйүн. Айланасы суу менен курчалган, анча чоң эмес кургактык эмне деп аталат? Арал деп аталат. Арал. Баракелде, азаматсыздар. Мен ойлойм, илим командасы деле суроонун жообун билип жатат. Бирок коңгуроону тез кага албай калып атабыз, Геометриядан. Геометриялык табышмак. Мен сүйрүү да, тегерек да эмесмин. 3 бурчтук менин досум. Тик бурчтук менин иним. Менин атым ким? Квадрат болуш. Баракелде, азаматсыздар. Жооп туура, упайгардык. Кийинки суроо. Өтө кыска убакыт аралыгында адамдын кыймылдуу аракеттерди жасоо жөндөмдүүлүгү эмне деп аталат? Ылдамдык. Ылдамдык. Баракелде, азаматсыз. Кийинки суроо. Тарыхтын атасы деп кимди аташат? Геродот ата. Геродотту. Азаматсыздар, кол чабуулар болсун. Биз дароо эле 7-чи суроого дагы келип жетип койдук. Эжеке, чамдайбыз? Мирниз эжеке. жетишпей калдыбыз. Бирок суроонун жообун билип атабыз, Жана мен какпай туруп айта алып күйдүм да, анан кийин өзүмө сабак болуп атпайбы? Катачылык сабак дейт го. Сүттөн оозун күйсө айранды үйлөп иштейт, Ошо мен Кийинки болуп кайталангыс атка ээ болгон баа жеткис маалыматтарды камтыган бир канча байттардын тобу эмне деп аталат? Илим командасы. Мегабайт. Мегабайт. Жообуңуз кабыл алынды. Сиздер да коңгуроо кактыңыздар. Бит деп аталат. Бит. Дагы бир аз ойлонуп көрөлүчү. 3, 2, кайталангыс атка ээ болгон баа жеткис маалыматтарды камтыган бир канча байттардын тобу эмне деп аталат? 3, 2, Файл эмес. Баракелде. Файл да. Чоң. Жооп туура. Кийинки суроо. Роман, комедия, сатира. Булардын кайсынысы драмалык жанрга кирет? Илим командасы. Кайталап окуп бериңер. Роман, комедия, сатира. Булардын кайсынысы драмалык жанрга кирет? Роман. Комедия, сатира. Үчөөнүн кайсы бири? Булардын кайсынысы драмалык жанрга кирет? Кайсынысы? Сатира. Жоңуздар кабыл алынды. Сиздер да коңгуроо кактыңыздар. Роман. Роман, комедия, сатира. Комедия сатира болот. Сатира. Кайсысы кирет дедиңиз ошондо? Комедия. Комедия кирет, Комедия. Мындай болуп Сатирага. калды. Биринчи коңгуроо кактыңыздар, бирок Башка туура жооп эмес жооп айтты. болуп калды. Сиздер кактыңыздар, туура жооп бердиңиздер, сиздер кечигип калдыңыздар. Ошондуктан билим командасына 2 упай карабыз. Акыркы суроо. Тоолу Кыргыз облусун түзүү аракети канчанчы жылы жүргүзүлгөн? Бул автономия деген да 1926-жылкы. 26. 26 1900. 3 цифрасы туура бирөө ката. 1924. Сизде дагы жакындашып атасыз, аябай жакын. 1922. Баракелде. О, Азаматсыздар. Билим командасына кол чабуулар болсун. Келиңиздер, дагы бир кол чабып кое береличи. Мына ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр 3-чү турду дагы жыйынтыктадык. 4-чү турда кезигебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 4-чү турда биздин мугалимдерибиз менен окуучуларыбызды өзгөчө, кызыктуу оюндар күтүп жатат. Ал үчүн бизге биринчи оюнубузга мындай болгон кутучадагы сүрөттөр жардамга келет. Азыр мен түшүндүрүп өтөмүн. Ал эми эжекелерибиздин астында, окуучуларыбыздын астында кичинекей баш кийимдер бар. Ушулар менен сүрөттөгүдөй кылып колуңуздарга кийип көргөзөсүздөр. Эгерде кийим биринчи бүткөн болсо, коңгуроону кагып коебуз. Мугалимдерибиз киет, ал эми окуучулар коңгуроо кагат. Түшүнүктүү эле болду да, Аны эмесе баштайбыз. Мен мугалимдерге 6 карточканы, окуучуларга 4 карточканы көргөзмөкчүмүн. Анда эмесе телекөрүүчүлөр үчүн жана мугалимдерибиз үчүн, деги эле командалар үчүн да түшүнүктүү болгон болсо биз баштадык. Алгачкы сүрөт. Окуучулар жардам бербейбиз. Билим командасы. Кана текшерели. Бармагыбызга көк, ал эми сөмөйүбүзгө кызыл, баракелде.
Кол чабуулар болсун. Илим командасы деле туура келген, бирок бир аз эреже бузуу болуп калды. Окуучусу жардам бергенине байланыштуу биринчиден, экинчиден коңуроону кийин кагып калдык. Анда эмесе кийинки сүрөт көрүндү. Билим командасы бүткөндөн кийин гана кагалы. Текшеребиз. Кызыл, көк, чупалаңызда жашыл, баракелде. Кол чабуулар болсун. Кийинки сүрөт. Даярбыз, Мен дагы карап турамын. Эгер бүтө эле кага турган болсоңуздар, анда упай эсептелмей калат. Баштады. Билим командасы, азаматсыздар. Сөмөйүздө сары, ал эми ортоңку колубузда көк, Баракелде, кол чабуулар болсун. Анда эмесе кийинки сүрөт. Илим командасы. Текшеребиз. Туруңуз, тийишпейбиз, коңуроо калган такыр тийишпейбиз, Алгач бармак, тас, андан кийин сары, кызыл, көк. Баракелде, азаматсыз. Туура. Кийинки сүрөт. Туура эмес. Билим командасы алгачкылардан болуп бүттү. Кызыл, жашыл, андан кийин сары. Баракелде, кол чабуулар болсун. Туура. Дагы бир упай беребиз. Бул эжекелерибиздин акыркы сүрөтү. Чамдайбыз. Илим командасы. Текшеребиз. Бармагыңызда жашыл, андан кызыл, сары. Баракелде, азаматсыз. Кол чабуулар болсун. Акыркы упайды илим командасы алды. Эжекелерибиз тийиштүү упайга ээ болушту. Ал эми кезекти биз окуучуларга берели. Качан окуучуларыбыз колуна толугу менен кийип бүткөндөн кийин гана коңуроону кагасыздар. Эжекелер, түшүнүктүү. Даярбызбы? Баштадык. Илим командасы бүткөндөн кийин гана кагабыз. Текшеребиз. Бармакта сары, жашыл, көк, андан кийин кызыл. Баракелде. Азаматсыз. Кол чабуулар болсун. Кийинки сүрөт. Илим командасы түшүп кетти. Анда билим командасы. Бунуку кайра такты түшкөндөн кийин. Сиз бүткөндөн кийин кактыңыз, Макул. Сиздерди текшерип көрөбүз. Жашыл, фиолетовый. Баракелде, азаматсыздар. Кол чабуулар болсун. Упайды ыйгардык. Кийинки. Даярбыз, Болду. Кызыл. Болду. Билим командасы. Текшеребиз. Мен жака көргөзүптүр. Сары, көк, андан кийин кызыл. Баракелде, азаматсыз. Жооп туура. Кийинкиге даярбызбы? Чамдайбыз. Эжекке жардам бербейбиз. Билим командасы. Ана текшеребиз. Фиолетовый, кызыл, жашыл, көк, сары. Азаматсыз. Окуучуларга 4 карточка көргөзүлдү. Тилекке каршы. Ушун менен биз бул оюнду дагы жыйынтыктадык. Шамдак айлыгына жараша, бири-бирине берген дем күчүнүн жардамынын негизинде тийиштүү упайларга ээ болдуңуздар. Сиздерге кийинки оюндарда ийгиликти каалайбыз. Кийинки оюнубуз бул дагы өзгөчө. Окуучуларды сынамакчыбыз. Шарттар түшүндүрүлдү. Азыр оюндун негизинде, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы түшүнүктүү болот деген ишеничтебиз. Анда баштадык. Алгач жанатан бери билим командасы баштап атат, Эми кезекти илим командасына берели. Сизге 1 минутта убакытты беребиз. Убакыт кетти дегенде баштайсыз. Канча ирет ичине шарикти түшүргөн болсоңуз, упайды жаза берем, Ал эми сиздер болсо мага эсептегенге жардам бересиздер. Анда эмесе убакыт кетти. 1 2 3 4
Ой. Тилекке каршы оюн бүттү. Азаматсыздар, кол чабуулар болсун. 1 минутта убакыт бүткөнчө тилекке каршы шариги түшүп кетти. 20 секундтун ичинде 4 шарикте түшүрүптүр. Азаматсыз кол чабуулар болсун. Эми билим командасынан Аянага кезекти берели. Даярбызбы? Анда эмесе баштадык. 1 2 Барекелде. Тилекке каршы. Тилекке каршы. 18 секундтун ичинде Аяна 2 шарикти түшүрүптүр. Кол чабуулар болсун. Бул оюнубуз дагы аябагындай кызыктуу жана көптөгөн эмгекти талап кылат. Оюндун шартын түшүндүрүп өтөйүн. Сиздердин астыңыздарда турган карточканы алгач столдун үстүнө толугу менен тизип алабыз. Сөзсүз түрдө түстөрүнө байланыштырып. Андан кийин бул шариктерди ошол кармагычы менен алып туруп тизип чыгабыз. Канчадан болсо ошончодон кылып тизип, андан эжеке сиз тизесиз, ал эми ал тизилген шариктердин бардыгын кайра Аяна сен идишине кайра саласың. Түшүнүктүү да, А мен болсо убакытты кетирем, канча убакытта бүтөт экенсиздер мына ошол каралат. Сиздерге дагы ушул эле эреже. Анда эмесе билим командасы даяр болсо биз баштадык. Болду. Билим командасынын эжекеси 2 минутта 36 секунда. 2,5 минута. Анда улантабыз, Ошону басканда улантылып кетет. Ооба. Токто, баштадык. Болду. Барекелде. Опа. Бүтүк. Билим командасы 3 минутта 36 секунда 47 миллисекундада аяктадыңыздар. 4 минута экен, Ооба. Азаматсыздар кол чабуулар болсун. Анда илим командасы сиздерге эреже түшүнүктүү, Эжеке сиз тизип бүткөндөн кийин Мерим дароо аласың дагы баштай бересиң, Минуттаны токтотпойбуз. Анда баштадык. 1 2 3.
Барекелде. Кол чабуулар болсун. Илим командасы 3 минута 25 секунда 29 миллисекундада бүтүптүр. Азаматсыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз 4 турубузду тең жыйынтыктап алдык. Саналуу мүнөттөрдөн кийин 1-турдан баштап 4-турга чейин кайсы команда канча упайга ээ болду, мына ушуну жаңыртып өтмөкчүбүз. Урматтуу катышуучулар, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып өтүңүздөр. Бүгүнкү таймаш канчалык деңгээлде болду, эмнеси жакты, эмнеси жакпады, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып өтсөңүздөр. Алгач Гүлжамал эжеке. Санаңыздарбы, дагы бир жолу бүгүн дагы биз эфирге келип калдык. Биз күткөн эфир. Бул эфирди мен өзүмчө билимди ойготуучу эфир деп атап алгам. Билимди ойготуп, качан ушул эфирге чакырганда иде маалыматтарды изденип чындыгына келгенде, башка убакта тиричилик менен алаксып калган күндөрүбүз көп болот. Ушул куттуу эфирге дагы бир жолу келатабыз, буга кубанычтабыз. Бүгүн бир гана ушул билим жаатына, логикалык суроолорго гана басым койбостон, бул жерде биздин шамдак айлыгыбызды, эпчилдигибизди көнүгүү жасай турган бир сонун оюндарды уюштуруптур. Мында айрыкча мектепте да уюштурсак сонун болот экен деп атам. Мында түстөр боюнча темаларда аябай сонун. Бүгүнкү эфир жакты. Биз өзүбүздүн балалык кезибизди эстеп ойноп да калдык. Көп билбеген суроолорду деле билип алдык. Адам баласы бул өмүр бою бардыгын билем деп эч качан айта албайт, биле да албайт. Биздин билбегенибиз көп. Дагы заман өнүккөндө, жаңы технология өнүгүү мезгилинде турган убакта биз дагы такшалбай билим алууну уланта беребиз. Биз кубанычтабыз. Бул жаныбыздагы атаандаштарыбыз менен дагы тааныштык. Булардан дагы ар бир адамдан үйрөнө турган сапаттар болот. Биз деле булардан үйрөнө турган кээ бир сапаттарды таптык. Ушул көрсөтүүгө чакырган, мурдатан эле айтып келген, ушул көрсөтүүнү уюштурган, билимге басым жасаган эмгекчилерге мен өтө чоң ыраазычылык билдиремин. Барекелде. Кол чабуулар болсун, эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик эжеке. Мына ушундай болгон сонун окуучуларга билим берип, тарбия берип, дагы да болсо иш сапарыңызда мыкты ийгиликтер боло берсин дейбиз. Мирниса эжеке, бүгүнкү оюндун эмнеси жакты? Мага эң жакканы, мен өзүмдү билим тарабынан эле дайындап жүрө бердим, бирок физикалык тараптан даяр эмес экенмин. Негизинен жашоодо физикалык нерселерге көбүрөөк даяр болуш керек экен. Бүгүнкү оюндун жүрүшүндө дагы өзүмдүн алсыздыгымды физикалык жактан көбүрөөк көргөзө алдым. Шамдагай эмес экенмин. Мага караганда окуучум бир кыйла шамдагай тез кыймылдап аракет жасады. Окуучума ыраазычылык билдирем. Көрсөтүүнү уюштургандар, чакыргандардын баардыгына ыраазычылык билдирем. Финалдык беттеш өзгөчө болду. Анан буга чейин келип дайыма жеңүүгө кадам таштап жеңип келатат элек. Негедир бүгүнкү оюнда Бир аз алсыз болуп калдык. 4-тур кыйын болду эжеке сиз үчүн, Өтө кыйын болду. Албетте ага карабастан мыктылыгыңыздарды көргөздүңүздөр. Анда эмесе мен упайларды жаңыртып өтсөм, жалпы жыйынтык Илим командасы 19 балл. Кол чабуулар болсун. Ал эми Билим командасы 35 балл. Кол чабуулар болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди жыйынтыктаганы турабыз, бирок ага чейин бүгүнкү финалдык катышуучуларыбызга бир аз белектерибизди ыйгарып койсок. Менин астымда мындай болгон сонун оштун тортору турат. Бул шириндиктер Ош шаарындагы мыкты шириндиктердин катарын толуктайт десем дагы жаңылышпаймын. Сөзсүз түрдө жакшы күндөрүңүздөрдө, туулган күн майрамдарда мына ушул жактан шириндиктерди алсаңыздар болот. Анда эмесе алгач Билим командасына эжекебизге бул торту ыйгаралы. Эжеке, чоң рахмат. Биздин эфирибизге келип катышканыңызга. Ал эми Аянага бул шириндик болсун, сонун оштун шириндиктеринен. Эжеке, бул сизге. Ал эми Мээрим кызыбызга буну ыйгарып коелу. Дагы бир ирет биздин эфирибизге келип кызыктуу таймаш куруп бергениңиздерге ыраазычылыктарды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо мына ушул менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден жолукканча саламатта калыңыздар.